Дүйшөмбү күн, пайшемби күн, мана бүгүн көптөгөн SMS-терде эмелер келип атат да. Кээ бирлер билип билбей ар нерсени жөнөтө берет. Ражап айында bir күн ороза кармаса андай болот экен. Ражап айында bir түн намаз окусам, Ражап айында келген хадистер бардыгы заиф хадистер. Бирок анын карама каршысында сахих хадистер турат. Тахаджуд жөнүндө аяттар турат. Кур'ан-ы Каримде аят турат, пайгамбардын сүннөттөрү турат. Рajaptan ташкары дүйшөмбү күн, пайшемби күн орозо кармай турган пайгамбардын сахих хадистери турат. Ошончо эмелерди коюп койт да. Ражапка келгенде ага SMS жөнөтөт, буга жөнөтөт. Сен бир нерсени аныктасаң, элестетең bir күн орозо кармасаң дейт, той болуп кетет экенсиң, дозоктон кутулуп кетет, бир неме кылсаң, апырта бербеш керек да билбей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин Ражап айы Кудайдын айы экен деп, башкалар ким аянда? Инна иддата шур инда Аллахи 12 шар. Аллахнын асман жерди жараткан кезде эле айдын саны 12 ай. Мин харбата хурум, ова 4 ай, алардын арасында ыйык айлар. Саласатун сард ва вахидун фард. Үчөөсү катарына келет, бирөөсү жалгыз келет. Саласатун сард Зул Qada, Зул Хижжа, Мухаррам айы. Ажга чыккандар, ажга баргандар, аждан кайткандар. Мухаррам ай деген уруш болбош керек. Ал кезде тоноочулук кылбаш керек, каракчылык кылбаш керек. Ажылар эсен аман барып, ажын аткарып, эсен аман кайтып. Үчөө катарына келет, бирөөсү жалгыз келет, ал Ражап өзүнчө келет. Ыйык ай. Бирок Ражап айдан кийин bir күн ороза кармап койсо андай болот экен, bir күн ооз ачып койсо мындай болот экен, түнкү намазды окуп койсо Ражап айында келген көп эмелер такталбаган эң тилекке каршы бизге жөнөтөт да мага. Айтма сен аныкта анан жөнөт. Билип билбей аркеңе эме кыла бербеш керек да. Ибадат туура ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү ар айдын 13, 14, 15 бул эме пайгамбар сүннөтү сахих хадистерде келген. Дүйшөмбү, пайшемби пайгамбар орозо кармаган, бул сахих хадистерде келген. Ошолорду аткарсак эле бизге жетишет да, туурабы? Дагы бир нерсени ойлоп табыштын эмне кереги бар? Тахаджуд маселеси Кур'ан-ы Каримде келген пайгамбардын сүннөтү, сахабалар тахаджудка турбаганы болгон эмес, баары тахаджудун окуган. Анан тахаджуд бүт эле Ражап айда окуп коюп кийин башка жокпу? Маселем Ражап айы маселе, бул жерде кирип кеттим, кечиресиңер. Бирок Ражап айда ибадат кылса болбойт деген маселени айткан жокмун, туурабы? Кармагыла 13, ар айдын 14, 15, дүйшөмбү, пайшемби күн орозо кармагыла, тахаджуд күнүгө аракет кылып окугула. Бирок аны бир Ражап айга чектеп койбогула. Ражап айда болгон окуялар бар, ооба. Мирач кечеси, пайгамбар саллаллаху Исра ва Мирач кечеси көтөрүлгөндүгү, намаздын фарз болгондугу, бирок бул өзгөчө. Рамазанда да кээ бир кече SMS келгендерин окусуң, Рамазандан да Кадыр түндөн да жогору көтөрүп берген да. Рамазан айда сах хадистер турат.